Кыргыз эл акыны, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист Бактыгүл Чотурова Кыргыз Туусу гезитинин маданият бөлүмүн жетектеп 19 жыл эмгектенген. 20дан ашык поэтикалык, драмалык китептердин автору. Бул Кыргыз Туусу гезити жалпы Кыргызстандын эли үчүн бул тарыхый очокта. Эмне үчүн дегенде, бул биринчи жолу ушул кыргыз элине басма сөздүн булагы башаты болгон гезит. Мына 100 жыл болуп бир кылымга толуп аткан юбилейлик курагы дагы бул ошону айтып турат да. Бир кылым деген бул оңой эмес. Анан кийин мен эсимде, биз мектепте окуп жүргөндө ошол Кыргыз Туусу анда аты башкача болчу. Биринчи эркин тоо, анан Советтик Кыргызстан болуп жүрбөдү. Советтик Кыргызстан учурунда аябай ушул гезит поштодон келсе тосуп алып, анан мен айрыкча башка материалдарга караганда кимдин ыры чыкты деп ошону окучумун да. Анан ошол гезитке барып, кийин мен өзүм иштеп калам деген бир да мындай ой жок эле. Кийин ошо ырымды чыгарар бекем деп айылдан бир убактарда келип калганда, ушу узун коридордо нары бери басып кайсы эшикке кирер экенмин деп, анан кээде кирбей кетип калчумун. Аябай тартыныпчы. Анан ошону эстеп, кийин күлүп жүрдүм. Анан бул гезитке мен ошол Абилабит Мырзаевичтин Матисаковдун тушунда 97-жылдары келдим. Ал убакта кичине мындай жашоонун өзү мындай башкачараак болчу чындыгында. Мамлекетибиздин эгемендүүлүгү жашыраак болчу. Анан кийин ошол учурда убакыт тез эле өтүп кетет экен. Мына биз 75 жылдыкты өткөргөнүбүз эсимде да. Ушу гезиттин 75 жылдыгы деп ушул жерде баарыбыз жамаатыбыз менен чуркап, ар ким өзгө эмне тапшырма келсе ошону аткарганга чуркап жүрдүк эле. Мына тез эле 100 жылдыгы болуп калыптыр. Мына ошол мезгилдин ортосунда мен Кыргыз Туусундан көп сабак алдым, өстүм чыгармачылыкта. Мен бул гезитке, бул гезиттин жамаатына мен таазим кылам дайыма. Себеби дегенде, ушул жерге келип, биринчиден журналисттик кесипти, нан таап жеген кесипти өзүмдүн бир дилгирлигим менен аткардым деп эсептейм. Экинчи канатым, бул жеке чыгармачылыгым ушул гезиттен өстү. Бул гезитте мен маданият бөлүмүн жетектеп калдым. Биринчи келгенде Бекбай Алкулович болчу. Бекбай агай ушунчалык бир кенен, мындай бир Кудай берген киши болчу да. Ошо кишинин сабырдуулугун, акылдуулугун, кимге кандай мамиле кыла тургандыгын көп жагын үйрөндүм мен агайдан. Анан ал кишиден кийин анан мен жетекчи болуп калгам ушу маданият бөлүмүнө. Ана ошол Бекбай агайдын жанында Эрнст Турсунов деген биздин кыргыз адабиятынын корифейлеринин бири, ошол драматург, акын, котормочу, залкар талант. Ошол эки кишинин ортосунда мен көп нерсени үйрөндүм да журналистикада. Эрнст Турсунов болсо, агай Бекбай агайга караганда мындай тамашакөй, сөзгө бир мурч кошуп сүйлөгөн адам эле. Андан дагы көп нерсени үйрөндүм. Кыргыз адабиятынын, кыргыз маданиятынын тарыхын семичкедей чаккан киши эле. Ошонун көпчүлүгүн ушу сүйлөп отурганда бир аңгеме айтып аткандай тыңшачумун. Ошондой болду. Анан биздин маданият бөлүмүнө ушу кимдир гана келген жок. Кыргыз маданиятынын, искусствосунун, адабиятынын тарыхында калган чоң залкарлар келди. Мына Советбек Жумадылов, Калый Молдобасанов, тиги искусстводан Жамал Сейдакматова, Болот Бейшеналиев агай. Ушулар адабияттан болсо Бексултан Жакиев, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев.
ушулар баштаган кийинки Анатай Өмүрканов агай, Мар Байжиев, дагы кимди мен азыр санап отурсам өтө узун тизме. Мындай жыйынтыктап айтканда, кыргыз адабиятынын, маданиятынын алтын галереясын түзгөн бир плеядасын мен ошолор менен иштешип калдым да. Ошолордун сөзүн угуп, тамашасын угуп, тиги чыгармачылыктын сырын угуп, ушул Жыпар Исабаева сиңдим экөөбүз бир кабинетте отурчу элек, ушу Керелден кечке ат тезегин кургатпай аксакалдар келчү эле. Ошолордун ар бир айткан сөзү бизге чоң тарбия болду да. Мен ошон үчүн жашы менен дагы, карысы менен дагы иштешет экен, журналисттин кесиби ушундай экен. Анан кийин Жали Садыковдун кандай сонун кеңештерин угуп калдым мен. Ошолордун таасириненби, ким билет, ошо өзүмдөгү бир көрөнгөнү өстүрө алдым деп эсептейм да. Эгерде андай залкарлар менен иштебей, алардын сөзүн укпасам, балким алардын чөйрөсүндө, чоң чөйрөдө жүрбөсөм, балким мен өз алмак эмесмин. Мына ушул Кыргыз туусу Куттуу үйүндө иштеп жүрүп, мен көп жетишкендерге жеткениме мен абдан ыраазымын. Ушу Кыргыз туусуна китептеримди чыгардым. 15тен ашык китептерим чыкты. Маданияттын эмгек сиңирген ишмери деген наам беришти. Ушу Кыргыз туусунда тиги интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк алтын жылдызын алдым. Ошол чыгармачылыктын ийгиликтери менен Ал кул сыйлыгын алдым адабияттан. Дагы ушундай көп. Казакстандын сыйлыгын алдым. Түрксойдун сыйлыгын алдым. Мына кийинки жылдары Кыргыз Республикасынын эл акыны деген наам берилди. Ушунун бардыгын мен бир кандайдыр бир сыймык менен, урмат менен Кыргыз туусунун чоң таасири тийди. Ушул жерден тарбияланып, ушул жерде жүрүп, өнөрдүн көрүнгөсүн ушул жерден өстүрдүм деп ойлойм да. Мага бир кезекте Теңдик Аскаров деген профессор агам айтты эле, сен ушул деңгээлге жеткирген Кыргыз туусу деп. Эң туура деп ойлойм. Көбүнчө ушул жерде ийгиликтердин бардыгы мага, менин тагдырыма жаралган ийгиликтердин бардыгы ушул Кыргыз туусу менен, Кыргыз туусунун жамааты менен байланыштуу деп эсептейм. Мен ошол келгенде жана Абдылхамит Мырзаевичтин көп кеңештерин, анын дагы көп тажрыйбасын үйрөндүм. Ал жаш болсо дагы мени тарбиялады кадимкидей. Идея бергенге уста эле ошол. Мисалы, гезиттеги ар бир рубриканы өзү идея берип турчу. Мен ошол рубрикалардын ичинен Сүймөнкул Чокморовдун 60 жылдыгына карата 60 сүрөт, 60 ыр деп сандан санга берип, ошондо кадимкидей окурмандар ушул редакцияга келип, гезит алып келип колумду кармап кеткендер болду. Ошол чоң идея болду. Ошол кийин мен аны өзүнчө китеп кылып чыгардым. Бир эле кишиге кайра-кайра ыр жаза бериш кандай болор экен деп, мен биринчи идеяны укканда өзүм жүрөк сүйүп неметкем, колумдан келер бекен, келбес бекен деп. Бирок балким Сүймөнкул агайдай болгон залкардын өзүнүн касиетиби, ошо ар бир ырды мен күтүп атып жазып аттым да өзүм. Ушу жазышым керек дептим эле, ынтызарлык менен. Ушундай күндөр болду. Ошонун бардыгы баягы чыгармачылыктын таасири экен да. Элге гезит жетип турган, ошол элдин ошол учурдагы бир күтүп алга турган бир кымбат бир жан дүйнөсүнө жакын нерсе экен да гезит. Ошо жан дүйнөсүн өстүрүп жаркытып турган. Гезит менен компьютерди, интернетти өзүнчө касиеттерин өзүнчө ала жүргөн жакшы. Мисалы,
интернеттин жакшылыгы бул информацияны тез алабыз, каалаган нерсени алабыз аерден таап, кечиктирбей бүткүл дүйнөнү окуп, бүткүл дүйнөдө эмне болуп атат ошону билип турабыз. Бүткүл дүйнөдө бир эле саясат эмес, баардык тармактан маданият болобу, медицина болобу, айыл чарбасы, эмнени издесең да табасың. Бирок интернеттин бир жери ошо күнүмдүктөй да, күнүмдүк сезилет. Күнүмдүк гана кармасаң кармап калдың, кармабасаң ал балким тиги заряд өчүп калса өчүрүп коет. Мисалы үчүн бир эле мисал. Газета болсо бул түбөлүктүүлүк жагын эске алышыбыз керек да. Элдин тарыхын, маданиятын, башка жактарын баардыгын ошо гезит өзүнүн бетинде чагылдырып, аны жакшынакай кылып, түбөлүктүү сактап, элдин бир байлыгы катары бир бийик жерге коюп кое турган нерсе да. Аны жүрөгүңдүн бийигине да койсоң болот. Үйүңдүн текчесинин бийигине да койсоң болот. Каалаган күнү окуйсуң. Колуң менен кармалап окуйсуң да. Колуң менен кармаган кандай жакшы, эмнени болсо дагы. Адамдар менен дагы колуң менен саламдашсаң кандай жакшы. Жөн эле тетиякта туруп баш ийкешип койсоң, анын өзүнчө башка алыстыгы бар. Газета дагы ошондой да. Аны кармап, барактарын барактап, сүрөттөрүн карап, газетанын керек болсо кадимкидей жыты дагы бар. Ошонун бир биздин эл үчүн, окурмандар үчүн бир ыйыктыгын, түбөлүктүүлүгүн сактап калуу да керек да. Көпчүлүк учурда гезиттин заманы өтүп кетти. Эми информацияны тияктан деле алам, бияктан деле алам деген, ал туура ала берсин. Бирок гезиттин өзүнүн орду бар. Ошону ала жүрсөк деп ойлойм. Айрыкча мына кыргыз туусунун орду өзгөчө. Бул бир мезгилде чыга калып, кайра өзүнүн өзү актабай калса жабылып калган жанагы эркин гезиттердин бири эмес. Бул ошол элдин тарыхын кармап келаткан, элдин тамырын кармап келаткан басылма да. Ошол бул мамлекет үчүн дагы чоң мааниси бар мунун. Мамлекеттин тарыхын ушул гезиттен окууга болот. Элдин тарыхын ушул гезиттен окууга болот. Ошон үчүн мамлекет, эл дагы ушул жагын ойлоп, кыргыз туусунун келечегин мындай колдон түшүрбөй ала жүрүш керек деген пикирди айтат элем мен. 2004 бекен ошол Айтматов келгенде мен диктофон менен жаздырып атканда, анан баары суроо берип атышат. Мен деле бир суроо бердим, башкасы да суроо берди. Жалпы да. Анан кийин менин 4-5 класста кызым бар эле, Эркин Гүлдеген. Ошол тиги теннистен келатып, анан кайрылып калыптыр, мамама кайрылам деп. Бир маалда карасам эле тиги редактордун кабинетинде жүрөт, көрсө эшиктен сураптыр, мамам каякта десе, тиякта жүрөт десе, кириптир да, анан кирип мамага айтматыпка айтыңызчы, мен деле сүрөткө түшкүм келип атат деп атпайбы. Биз тиги интервьюлар бүтүп, анан эми келгиле, эми коллективный сүрөткө түшөлү деп аткан учур болчу. Анан ошондо мен айттым, өзүң айт, мен колум тийбей атат, барып айтып көрчү, Чыңгыз ата деп. Бар, Чыңгыз ата, сиз менен сүрөткө түшсөм болобу деп. Ой, сен да кыргыз туусунда иштейсиңби деп ошентип анан тиги алдын алып отуруп 2-3 вариантта сүрөткө түшкөн. Ошондой эми Чыңгыз агайым Кудай берген киши экен да. Мен бир гана чыгармаларында кеп жок, эми аны окуп чоңойдук. Биз эми аны дүйнө баалап атат. Мен бир нерсеге да таң калам да, ушул кишинин бир сөз менен бүткүл эмени айтып койгон да, адамды, өмүрүн. Неме деген сөз бар го, жана күнүгө адам болуш кыйын экен дейт. Бул эмне деген философия айнан, Кудай. Күнүгө кантип адам болосуң, жаңылып жазасың да бир күнү. Жалкоо ойлоносуң, же зеригесиң, же чарчайсың. Күнүгө адам болуш үчүн
дайыма бир калыптуу. Ушуну айтып койгон бул чоң бир гений адамдын бир немесине келе калган экен да. Ушу кандай укмуш сөз деп ушу сөзгө мен таазим этем. Ар бир мезгилдин өзүнүн каармандары болот экен да. Биздин мезгилде жогоруда айткандай ушу 75 жыл, 80 жыл, 85 жыл, 90 жыл деп өткөрүп жүргөнбүз да. Анан азыр эми 100 жылдыкта ушул Мырзакат Тыналиев баштаган ушул кыргыз туусунун жамааты 100 жылдык деп жакшынакай болуп жакшы тилек менен чуркап жүргөнүңөр бул эң жакшы бир жагымдуу түйшүк да. Мен ушуну куттуктайт элем. Кыргыз туусунун 100 жылдыгында иштеп атыштын өзү бул чоң тарыхый окуя, тарыхый тагдыр. Ошо тагдырыңар кут болсун. Ушу кыргыз туусунун 100 жылдыгы десеңер, өзүңөрдүн дагы жашыңар 100гө жетсин, ынтымагыңар арта берсин. Кыргыз туусунун 100 жылдыгы жалпы элибизге, мамлекетибизге, ушул жамаатка кут болсун.